Бул баарыбызга белгилүү таң суусундугу. Курамында ынак сүт, ичүүчү суу, ашкана тузу сыяктуу азыктар кошулган бул суусундук учурда өлкөдө гана эмес, чет өлкөлөргө дагы Кыргызстандын бренди катары таанылып келүүдө. Мына ушул суусундукту өндүргөн ишкана менен биз бүгүн сиздерди тааныштырмакчыбыз. Саламатсыздарбы? Эфирде бренд KG көрсөтүүсү жана биздин бүгүнкү чыгарылышыбыз мына ушул сыяктуу суусундуктун түрлөрүн өндүрүп келген артезиан атамекендик өндүрүшү тууралуу болмокчу. Биздин максат өз күчү менен жумуш баштап, күндөн күнгө алга кадам таштап, калкка арзан жана сапаттуу азыктарды тартуулап, Кыргызстандын брендин чет өлкөлөргө экспорттоого бел байлаган атамекендик өндүрүштү колдоо. Ар бир көрсөтүү ЛТРдин эфиринен акысыз чагылдырылат. Артезиан атамекендик өндүрүш ишканасы Кыргызстандагы улуттук суусундуктардын жана жогорку сапаттагы табигый жаратылыш ичүүчү суусун өндүрөт. Ишкана 2003-жылы негизделип, 6 ноябрда ишке киргизилген. Алгач өндүрүштө жердин 120 метр түпкүрүнөн алынган табигый артезиан суусу чыгарыла баштаса, кийинчерээк таң суусундук алынган. Өндүрүш өтө ыкчам өнүгүп, кеңейтилип, товар түрү да артты. Өндүрүлгөн продукциялары артезиан табигый суулары, кальций кошулмасы бар газдалган суулар, таң, чалап, аршан, улуттук суусундуктары, жушес, буратино, лимонадтары, өрүлгөн чечил сырлары. Кыргызстан таза, тунук, ичүүчү табигый сууларга бай. Алардын бири артезиан. Тереңдиги 120 метр болгон жер алдынан сордурулуп алынган суу алгач мына ушул цехте иштетилүүдөн өткөрүлөт. Бул жерде суу фильтрленип, куюлууга даярдалат. Ал процесс кандай жүрөт? Азыр сиздер менен чогуу күбө болобуз. Биздин өзүбүздүн скважинабыз бар. Тереңдиги 120 метрден алынат. Ал жакта жаңы заман талабына ылайык бактерицидный лампабыз коюлган, амальгамного типа деп коет. Андан өткөндөн кийин бул жака могу многослойный фильтр деп коет да. Ушул жака келип түшөт суулардын баары. Бул жакта механический очистка, же болбосо бир биологический чоң колония болгон топ микробиологический организмдер да ошолор болсо бул жактан очистка болот да, тазаланат. Андан кийин умягчитель 1-чи ступень деп коебуз. Бул жактан суулардын жана кальций, натрий туздарынан тазаланат. Өтө жумшартылган суудагы адамдын организмине көп эме болбойт да. Организмде туздар керек, суу мындай полноценный болуш керек деп коет го. Ошон үчүн 1-чи ступенден өткөндөн кийин эле анан многослойниктен өткөн суу менен аралаштырып, жесткосун 1,7 кылып туруп, анан артезианга даярдап беребиз. Алар ушундай сууларды куюшат да.
биздин артезиан ишканасы ушу артезиан деген ат менен чыккан эң жогорку сапаттагы табигый жаратылышы ичүүчү суусун куябыз. Сууну болсо өзүбүздүн скважинадан алабыз. Скважинанын тереңдиги 120 метр. 120 метр тереңдиктен чыккан суу даярдалуучу цехке барат. Водоподготовкадан бир нече фильтрдан өтүп, анан трубопровод аркылуу ушул суу куюлуучу станок оборудование келет дагы. Суунун бир нече бөлөмдөрү чыгат. 0,5, 1 литр, 2 литр, 5 литр, анан 6 литрдык артезиан деген суу чыгат. Менин жумушум бул станокты башкарам. Бул станок бутылкага ручкасын жана крышкасын басып берет. Бул жакка иштегениме 10 жыл болду. Окууну бүткөндөн кийин ошол жерге келгем. Ошондон бери ошол жерде иштеп атам. Анткени элден алынып келинген сүттөн бул жерде улуттук суусундуктар жана ошондой эле быстак түрлөрү даярдалат. Өзүңүздөр көрүп тургандай, биз азыр сүттү кайрадан иштетүү цехинде турабыз. Бул жерде сүт пастеризацияланып, нормалдаштырып, андан кийин мына ушул түтүктөр аркылуу экиге бөлүнөт. Артезиан ишканасынын бир багыты болуп сүттү кайра иштетүү болуп эсептелет. Сүттөрдү болсо биз жергиликтүү калктан алабыз. Эми сезонго байланыштуу жайкысын көбүрөөк, кышкысын азыраак, орточо 5-10-15 тоннага чейин алабыз. Күнүмкү келип түшкөн сүттөр болсо дайыма лаборатория анализден өтүп турат. Нормалдаштырып алынган сүт муздап уже бир муздап даяр болгондон кийин биз аны деген пастеризациядан өткөрөбүз. Бул пастеризациядан өтүп, гомогенизация болгон сүт кайра бул секциядан өтүп муздайт дагы. Сүт айран уютулчу танктарга түшөт. Бул 2-3 танктарда айран уюп. Ушул эле танктарда айран уйуйт дагы кайра муздатылат. Ушул эле ичине муздатылып даяр болгондон кийин ушунун үстүнө туз кошобуз. Айран туздалып даяр болгондон кийин аны линияга беребиз. Улуттук суусундуктарды куюш үчүн тан жана чалап деген улуттук суусундар куюлат.
тандын эмелер баклажкалары үйлөнөт. Капсулдарды болсо заявка менен заказ кылып Бишкек полимерден эмеден келет, Гранд полимерден Бишкектен өзүбүздүн Кыргызстандан алып келинет капсулдары. Анан ал бул жерден становубуздан салынып капсулу. Анан жыйна менен жүрүп, ысыктыгы 90-95 градуста ысыктык менен 20-25 давление менен үйлөнүп, анан даяр баклажкалар чыгат. Саатына 6 миңден үйлөнөт. Күнүнө 15 миң, 16 миң куйлап чыгат. Линияга молочкадан келет, айран, туздалган айран даяр болуп келет бизге бияка линияга. Бутылка келет, чайкалат, айран куюлат, туздалган айран куюлат бутылканын ичине. Анга бери келгенден кийин газдалган суу кетет. Газдалган суу бери кел линияга түшөт. Бияктан бутылка крышка жабылат. Андан кийин эткетке жабыштырат. Эткеткеден дата өтөт. Андан кийин линия менен келип, бияктан упаковкада термопактан өтөт, упаковка болуп чыгат, даяр готовый сатышка чыгып калат. Биякта отурган ар бир жумушчу өзүнүн жумушун көзөмөлдөп турат. Бракерде отурган киши тандын ичин карайт, крышкасын карайт,
Эткетке дагы эткетканы түзөлүп чыгышын датасын карап көрөмүз деп турат. Бул ваннага сүттү алабыз. Сүттү алып туруп, анан кийин суточный фермент, закваска кошобуз. Ал закваска кошкондон кийин уже уюп чыгат сүт. Сывороткасы бөлүнүп, анан аны кезебиз. Кезип туруп, анан бияка төгүп алабыз. Сывороткасын өзүнчө бөлүп, кайра тияка качать этебиз, тиги цехке. Анан кийин бул где-то бир саат, 1,5 сааттай турат. Анан уже мунун текшертип турабыз кислотносун, өзүнүн жеткенче кондициясында канча минута, 1 саат 1,5 минут 1,5 саатта 60-65 кислотность болгондо уже бияка иштеп баштайбыз. Бул плавительге кезип алып келип алып, салып, бул жерден пар менен муну эритип берет бизге. Мындан алып, анан тияка ыргып беребиз. Рассолдо 5 саат турат. 5 сааттан кийин алып мынтип бирден илип чыгабыз. Ана бул жерде бир сааттай пока тузу сарыкчакты, кичине сарыгып кургап калгычакты илинип турат 1 сааттай. Андан кийин коптильный кабинага кирет. Ал жакта болсо только кара жыгачтын ышына ышталат. Таза жыгачка эч кошулмасы жок. Көпчүлүктөрдө азыр даяр эле дымдын вкусу бериш үчүн чылашат, а биздики ошо өзгөчөлүгү ошол натуральный. Артезиан атамекендик өндүрүшүнүн дагы бир продукциясы болгон ышталган тузду мына ушундай чечили быштактарынын даярдалуу жолдорун көрдүңүздөр. Албетте муну даярдоо процесси дагы оңой эмес. 16 саат убакыттын ичинде гана биз сүйүп жеген мына ушундай даяр азыктар өндүрүлөт. Biz бардык кыргыз эли, кыргыз жери бул бейиштин жери деп бекер айтылган эмес. Бизден чыккан жекеле ушу суусундук болобу, жер суусу болобу, башка нерсеси болобу бүт баалуу. Кыргызстаныбыз таза, кичинекей Швейцария деп бекер айтылган эмес болуш керек деп ойлойм. Анан ушу биздин суу башка мамлекеттин, башка жерлердин суусуна салыштырмалуу
тазалыгы, витамини көптүгүнөн айырмаланат деп ойлойм. Тазалыгынан да, особенно таза. Азырынча экспортта ушу Орто Азиядагы Өзбекстан жакынкы кошуна мамлекеттерибиз Казакстан менен Өзбекстанга жылыга жиберебиз. Азыркыга чейин жиберип атабыз. Мындан ары дагы жакшы тилектер бар. Европага, ушу жакынкы Орус мамлекетине дагы договор түзүп, контракт түзүп, ошо сууларыбызды жибергенге экспорттогонго аракет кылып атабыз да. Биздин максат өз күчү менен жумуш баштап, күндөн күнгө алга кадам таштап, калкка арзан жана сапаттуу азыктарды тартуулап, Кыргызстандын брендин чет өлкөлөргө экспорттоого бел байлаган ата мекендик өндүрүштү колдоо. Ар бир көрсөтүү ЛТРдин эфиринен акысыз чыгарылдырылат. Бул жер өндүрүштөн өндүрүлгөн даяр суусундуктарды сатууга чейин сактоочу кампа. Өзүңүздөр көрүп тургандай, мында жогорку сапаттагы табигый таза суулардын түрлөрү жана ошондой эле улуттук суусундуктар сакталган. Азыркы учурда ата мекендик өндүрүштөн даярдалган бул суусундуктар Кыргызстандын бүткүл аймактарын камсыздап, андан сырткары чет өлкөлөргө дагы экспорттолуп келет. Албетте ата мекендик өндүрүштүн өнүгүшү бул өлкөнүн өнүгүшү. Сиздер бренд KG көрсөтүүсүн көрдүңүздөр, келиңиздер баарыбыз чогуу ата мекендик өндүрүштү колдойлу. Саламатта калыңыздар.